Президенттикке талапкерлер бүгүн шайлоо өнөктүгүнүн негизги баскычына келип жетти. Алдыда бир айга жакын үгүт иштери турат. Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзам менен белгиленген үгүт эрежелеринин топтомун бекитип, талапкерлер 15 декабрдан 9 январга чейин аймактарда эл менен жолугушуп, ошондой эле бул убакыт ичинде массалык маалымат каражаттары аркылуу элге өз программаларын тааныштыра алышат. Андан сырткары шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн мөөнөттөрү боюнча дагы бузуулар мындай ошол мыйзамдын ченемдери так аткарылбаса аларга да жоопкерчиликтер бар. Мындан сырткары массалык маалымат каражаттары, интернет басылмалары дагы ошол шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн жол жобосун так сакташ керек. Үгүт өнөктүгүн өткөрүүгө бардык талапкерлерге бирдей шарттар түзүлдү. Аларга коюлган башкы талап үгүт эрежесин бузбай, мыйзамда белгиленген эреже тартипти так сактоо. Талапкерлер айрыкча бири-бирин каралоодон карманышы керек. Негизи эле үгүт кампаниясы учурунда саясатчылар элди өзүнө тартуунун ар кандай айла амалын кылат. Бирок бардыгы мыйзам чегинде болушу кажет. Кандайдыр бир кайрымдуулук иштерин жүргүзүү мыйзам боюнча тыюу салынган. Акысыз товарларды таратуу, акысыз кандайда бир жардам көрсөтүү, оюндарды өткөрүү, акысыз иш-чараларды өткөрүү тыюу салынган. Мыйзам боюнча мындай иштер шайлоочулардын добуштарын сатып алуу болуп саналат. Алдыдагы күндөрү бардык маалымат булактары, мындан сырткары социалдык тармактардын көбү үгүт өнөктүгүнө тартылып, анын жүрүшүн чагылдырышат. Талапкерлерге мамлекеттик медиалардан да бекер эфирдик убакыттар берилет. Талапкерлер жана шайлоочулар үчүн мына ушул убакыт маанилүү. Ар бир сөз жоопкерчилик менен айтылып талданышы керек. Биз негизи ушул талапкерлерди ушуга чакырып кетет элек да. Одоно бузуу мыйзамды колдонбой, ачык таза ушул мындай үгүт кампаниясына, негизи президенттик кампаниясына так мыйзам иш-чарасында катышкыла деп. 10 январда өлкө аймагы боюнча 2473, мындан сырткары чет өлкөлөрдө 43 шайлоо тилкеси иштемекчи. Добушканалар дээрлик даяр. Президенттик шайлоо менен референдум бир күндө өткөрүлүп жатканына байланыштуу ар бир шайлоо тилкесинде 2ден автоматтык эсептөөчү үкөктөр коюлмакчы жана шайлоочуга 2ден бюллетень берилет. Шайлоочулар идентификациядан өткөндөн кийин 2 чек алышат. Идентификациядан өткөндүгү жөнүндө ал эми 2 чекти 2 бюллетеньге алмаштырып 2 процесске тең катышса болот, же болбосо өзүнүн тандоосу менен мурда шайлоого же референдумга катышса болот. Үгүт өнөктүгү маалында жана шайлоодо санитардык гигиеналык эрежелерди сактоого катуу талап коюлат. Ал эми добуш берүү күнү коомдук коопсуздукту 11 миңден ашык милиция кызматкерлери камсыздамакчы. Үгүт жүргүзүү шайлоого 1 сутка калганда, тактап айтканда 9 январда эртең мененки саат 8-де аяктайт. Самат Айсипов, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.